акыркы учурларда динибизди жакшы билбегендиктен, иманыбыз алсырагандыктан зулумдук кылып коюп атабыз. Бул зулумдук Алла кечирбей турган зулумдук. Бул жаман зулумдук да. Ошон үчүн сөзсүз биз этияттайлы бирөөнүн акысына. Келиндерге биринчи кайрылайын. Урматтуу келиндер, сиздер күчтүүсүңөр, акылдуусуңар, жашсыңар. Алхамдулилла, бир аз кызмат болсо, сооп аласыңар. Кайненеңиздерге кызмат кылыңыздар. Сооп аласыз, даража табасыз. Жашооңуз дүйнөдө ахиретте оңолот. Бирок кайненеңизден күтпөңүз да жакшылыкты. Сиз жакшылыкты Алладан күтүңүз. Бир жакшы иш кылып атасыз, кызмат кылып атасыз. Рахматын күтпөңүз сиз. Рахмат айтса өтө жакшы. Айтпаса кыжалат болбоңуз. Кызматыңызды таштабаңыз. Кызмат кыла берип тажабаңыз. Улуу сооп аласыз. Ушундай эни аял болгон зынакор Бани Исраилде итке суу берип бейишке кирген. Итке суу берип, итке райымдуулук кылып. Ит дүйнөдөгү чочкодон кийинки экинчи орундагы жаныбар нажасатта. Ошого райымдуулук кылып, ушундай чаңгап калган эле, тили чыгарылып калган эле, тили чыгарып салаңдап, ошо карап туруп, ошо зынакор аял, караңыз. Не кылды? Ушо жаныбарга райымдуулук кылды. Пайгамбарыбыз айтты: "Ар бир боору бар жаныбарга райымдуулук кылууда сөзсүз сооптун үлүшү бар" деди. Сөзсүз сооп болот экен да. Мейли ал кичинекей жаныбар, мышык болобу, көгүчкөн болобу, кандай болсун, боору барга райымдуулук кылсаңыз сооп бар экен. Эми инсан го. İnsandan başka bul Müslüman go. Müslümandan başka bul ene go. Sizin güyöңүздүн apası go. Эми ушуга канча сооп аласыз? Мени тамагын жасап берип коюңуз, кийимин жууп берип коюңуз. Сизди мактабаса мактабай эле койсун. Анда макта күтпөй эле коюң. Наоборот, кээ бир ушундай кайненелер бар. Эми сиз кызмат кылсаңыз да эле ошону баалабайт. Кайра дагы эле урушкан, жамандаган. Сиз ага көңүл бурбаңыз. Анткени сиз кылып атасыз, кайнене үчүн эмес, Алла үчүн кылып атасыз. Буну сообун сизге Алла берет. Буну даражасын Алла берет. Алла кадырдан зат. Мындай эмес. Мээнетиңизди текке кетирбейт. Эртеге балдарыңыздан сөзсүз көрөсүз. Ошо эртеге сөзсүз келиндериңизден ушундай Алла таалам кызмат берет.